Менин үйүм бузулган болсо кошунаныкы да бузулат. Экинчи топтогу майып Базарбек Саидов эки баланын атасы. Үйүнөн ажырап калуу алдында турган жаран жана анын жакындары соттун чечимине нааразы. Анткени 20 жылга жакын жашаган үйүн башка бирөөгө өткөрүп берүү чечимин Ош шаардык соту чыгарып, аны облустук сот күчүндө калтырган. Саидовдун айтымына караганда, талашка түшкөн жер 1991 Жапалак айыл өкмөтү тарабынан Кудайберди Дүйшеев аттуу жаранга берилген. Бирок 3 жыл аралыгында ал жайга эч нерсе курулбагандыктан жер кайтарылып алынып, Базарбек Саидовго өткөрүлгөн. Бирок учурда Дүйшеев сот аркылуу Саидов жашап жаткан жерди өзүнө өткөрүп алган. Дүйшеев Кудайбердиден алынды деген Мамыровдун токтому. Мындайча айтканда бул 26 жыл болуп атат. Ушул токтомдун негизинде соттор менен биргеликте, соттор менен биригип алып, ушул токтомдун негизинде 2013 жылы кызыл китеп алган. Ушул токтомдун негизинде мени сотко берип, үйдөн чыгаруу боюнча эртең 28-inde выселение да берген. Жабырлануучу катары маалымат берип жаткан Саидовдун айтымында Кудайберди Дүйшеев Кара Суу районунда сот кызматында иштейт. Мындан улам Базарбек мырза жерден тартылып алынып жатышына тааныш билиш таасирин тийгизип жатат дейт. Жабырлануучу тараптын жактоочусу да Саидовдун жерин кайра тартып алууга эч кандай негиз жок экендигин кошумчалайт. Атмен болгон токтомду кайрадан мына арадан 20 жыл өткөндөн кийин биздин жер тилкебиз деп барып ошону талашат. Барлыгы ошо атмен болгон жер тилкеден башталган. Атмен болгон токтом деле бүгүнкү күндө мыйзамдын негизинде караган болсо, күч органдары тарабынан алсак, прокуратура тарабынан бул барлыгы бир жактуу чечилет. Эч кандай уруш талаш болбойт. Ошондо Саидов Базарбектин укугу мыйзамдуу корголот деп эсептейм. 1997 талашка түшкөн жерге үй салууга уруксат берген ошол кездеги Ош шаарынын архитектору да 6 сотук жер Саидовго таандык экендигин далилдеген документтери бар болгондугун айтат. Мен ал убакта ошол жерди өлчөп берген ошол зонанын архитектору болгонмун. Анан ошол токтом менен келгенде ошол жерлерге мен өзүм барып жер өлчөп ошол чечим негизинде калып бергенбиз. Биринчи алган адам өзү убагында өздөштүрбөгөн үчүн ижарата кылынган. Ол мыйзам чегинде акт түзүлүп ошол кеткен. Бир эле ал эмес 30 чек ошол немен кайтарып алынган да. Негизи эреже боюнча жердин кызыл китеби бир гана жаранга берилет. Бирок маалыматка караганда Ош шаардык мамлекеттик каттоо кызматы бир эле учурда 2 адамга кызыл китеп берип койгон. Ага ошол кезде эмне төрткү бергени белгисиз. Бирок аталган ишкананын учурдагы кызматкерлери кызыл китеп мыйзамдуу түрдө Дүйшеевге таандык экендигин билдиришти. Ал жерге эч кандай курулуш жүргүзүлгөн эмес деп туруп токтом чыгып, ошо токтомдорду алып келип Саидов Базарбаев. Ошол Дүйшеев Кудайбердинин эмесин укугун жокко чыгарган токтомдорун алып келип өзүнүн укугун каттатып атат да. Андан кийин Дүйшеев Кудайберди ал эмелер менен макул болбостон, ошол кыймыл аракеттер менен макул болбостон бул соттук ишке ашат. Жогорку соттон чечилет, ошол Дүйшеев Кудайбердинин тарабына чечилет да. Ошол чечимдерин алып келип Дүйшеев Кудайберди өзүнүн укугун биздер каттаткан 2013 жылычы. Ошол каттаткан укугу бүгүнкү күнгө чейин ошо турат. Саидов Базарбайдын укугу жокко чыккан, ошо соттун чечим негизинде жокко чыккан да. Мамлекеттик кызматкерлер мыйзам боюнча жер Кудайберди Дүйшеевге таандык деген менен аймакта жашаган тургундар көп жылдардан бери мында Саидовдун үй бүлөсү күн кечирип жаткандыгын тастыкташат. Адилеттик кайда деп чугулдаган жергиликтүүлөр күндүн суугуна карабай 2 баласы менен тургузган тамын алганга эч кимдин акысы жок экендигин билдиришет. Ошо 96-жылы мен келген мына жерге. Менен кийин 1 жылдан кийин келди бечара. Келгенде ушул жерде эч нерсе жок болчу. Аны жерге палаткап тигип, ыйлап, 2 баласы менен нияктан Калиман өзү сууну эрте менен буруп келип, ушул жерде ээри өкүлөп кыш куйган. Бул сот реформасын кайра бузуу деген нерсени оңдосун деп элдер толугу менен чыгат да дагы элечи. Мына ошонун белгилери ушул болуп атат. Соттун туура эмес чечими. Эч ким ишенбейт. Ошо 97-жылдары үйлөрүбүздү бирге баштаганбыз да. Булар ошол жылы күздө эле киришти. Биз кийинки 98-жылы биз келгенбиз. Ошону балдары менен өздөрү ылай кармап, өздөрү ушул дарактарды кичинекейинен эгип, өздөрү салышкан мээнет мененчи. Маселенин бир жагын уккан соң экинчи тарапка жолугуп, алардын пикирин угууга аракет кылдык. Бирок доомат коюлуп жаткан Дүйшеевдин өзү менен да, туугандары менен да кезиккенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Биз экинчи тарап болгон Кудайберди Дүйшеев менен байланышканга аракет кылып көрдүк, бирок анын телефон номерин таба алган жокпуз. Үйүнүн дарегин таап келгенде өзүңүздөр көргөндөй үйүнүн сырты кууптанган, бирок эмнегедир үйүнүн ичинде чырак жанып турат.
Эми талап боюнча экинчи топтогу Майып Саидов эртең 20 жыл бою жашаган үйүн таштап чыгып кетиш керек. Бирок күтүүсүздөн жерин алдырган жаран кайда барарын билбейт. Үзүлбөгөн үмүттүн артынан алар Ош шаардык прокуратурасына арыз жазууну көздөп жатышат. Бирок бул жолу араңдан арабасын тарткан үй бүлөнүн көйгөйү чечилеби же дагы тааныш билиш болуп ара жолду калабы? Бул эми бийлик өкүлдөрүнүн жана тиешелүү кызматтагылардан көз каранды. Айчурок Каныбек кызы, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.